Салам достор, сиздер менен кайрадан эле мен Анара Жеңишбек кызы. Бүгүн мен сиздерге Atomi'ден кантип адамды каттайбыз же болбосо Atomi приложениясына кирип кантип артыбыздагы адамды регистрация кылабыз. Мына ошону үйрөтүп бермекчимин. Эң эле биринчи биз бул Atomi мобиль деген приложенияны скачать этип ушуга киребиз. Киргенибизде бул эң үстүндө эле регистрация деп турат. Мына ошону басабыз. Жана бул жерде бул Россия, Казакстан, Кыргызстан, Белоруссия деп турат. Ошол 4 өлкөдөн болсо ошол приложенияга кирип регистрация кыла бересиз. Жана только для лиц старше 18 лет деп турат. Бул жерде сиз каттап жаткан адам сөзсүз түрдө 18 жашка толгон болуш керек. Жана регистрация. Бул жерде кайсыл жактан каттап аткан болсоңуз ошону басасыз. Россия, кааласаңыз Кыргызстан. Жана фамилия атына жазасыз. Жана эгерде кызы, уулу болсо анда фамилиясына кошуп бириктирип жазасыз. Балтабай кыз. Жана аты. Жана эгерде өө боло турган болсо анда ал кыргызча тамгалар жазбай оого эле алмаштырып жаза берсеңиз болот. Жана ИНН бул кыздарда паспортун көрүп жазасыз. Мына ошондо кыздарда 1 менен, ал эми балдарда болсо 2 менен башталат. Бир мисалга туулган күнү, туулган айы, туулган жылы жана өзүнүн номери. Дата рождения. Жазганыңыздан кийин бул жерге өзүңүз каалагандай паролду жазып коесуз. Жана астына да ошол эле паролду кайрадан кайталап жазып коесуз. Жана гостовой паролго кимди каттасаңыз 1, 2, 3, 4 деп жазасыз. Ал эми бул номерине болсо жазасыз. Жана почтовый индекске болсо искать басып, бул жерден субъекттен кайсыл областьта экенине табасыз. Жана ошол жерге жакын жерден офисти тандап туруп басып коесуз. Адрес бул кайсыл жерде төрөлүп өскөн, мына ошону жазасыз. Бул жерге болсо почтасын жазып койсоңуз болот. Жана булардын ичинен кайсысында болсо анда Gmail болсо Gmail деп жазып коесуз. Жана вы хотите получать уведомления деп турат. Басып коесуз. Жана номер спонсора деп турат. Бул жерде кимдин артына каттап атасыз. Мына ошол спонсордун номерин жазасыз. Андан кийин подтвердить деп басабыз. Подтвердить эткенде спонсордун логини жана астында фамилия аты чыгып калат. Эгер туура болсо жазып кете беребиз дагы. Эң астында баарысына макулмун дегенди басып коебуз. Жана регистрация участника. Мынакей биз каттап бүттүк. Эми каттап бүткөндөн кийин бул завершить дегенди басып коебуз. Мынакей ушинтип командаңызга жаңы келген адамды ушинтип каттап алсаңыз болот. Мына ошону менин видеом аяктады. Баарыңыздарга чоң рахмат. Жана кийинки видеолордо көрүшкөнчө.